Буга чейин коомчулук арасында жаш кыздын өлтүрүлүп жиликтениши, жаңы төрөлгөн ымыркайдын сатылышы, 3 жашар кыздын өз атасы тарабынан зордукталышы коомчулук арасында кызуу талкууга алынган эле. Бул окуялар боюнча кылмышка шектүүлөр кармалып, алардын иши сотко өткөн. Ал эми сот козголгон кылмыш иштери боюнча өз өкүмүн чыгарды. Алсак Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту 23-июнда жаш кызды өлтүрүп, денесин жиликтеген деп айыпталып жаткан Наиль Надировду 13 жылга эркинен ажыратты. Эске сала кетсек, өсүздөгү жылдын 11-январында Бишкек шаарынын Панфилов көчөсүндөгү турак үйлөрдүн биринин жанындагы таштанды салуучу челектин ичинен денеси 20дан ашык бөлүккө бөлүнгөн жаш кыздын сөөгү табылган. Иликтөө иштеринин натыйжасында бул кылмышка шектүү катары 1987 жылы туулган Надиров кармалган. 23-июнда Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту Надиров Наилге карата өзүнүн чечимин чыгарган. Надиров Наиль кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси, бул киши өлтүрүү беренеси боюнча айыпталып 13 жылга эркинен ажыратылды. Ошондой эле анын мүлкү конфискацияланып, жана жазаны өтө катуу күчөтүлгөн тартиптеги абакта мөөнөтүн өтөйт. Ошондой эле каза болгон Кыштыбаеванын мыйзамдуу өкүлүнө 336.278 сом материалдык зыян, ошондой эле 500.000 сом моралдык зыян төлөп берет. Ошондой эле 19-июнда Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту номер 4-төрөтүүнүн ымыркайдын уурдалышы боюнча шектелип кармалгандардын үстүнөн өкүм чыгарды. Айта кетсек, 2013-жылдын 5-ноябрында Бишкектеги номер 4-төрөтүүнүн ымыркайдын уурдалганы тууралуу маалымат келип түшкөн. Көп өтпөй шектүү катары Шарапат Мамырканова, Бегайым Алиева, Нуржан Макенова кармалган. Бардыңыздар белгилүү болгондой, 4-чү роддомдо уурдалган кичинекей наристе боюнча адамды уурдоо беренеси бул кылмыш жаза кодексинин 124 беренесинин бир нече пункттары менен 3 адам соттолду. Алардын бири бул Мамырканова Шарапат, ал 72-жыл, бул медайым баланы уурдап берген, ал 15 жылга аялдарга атайын берилген абакта мөөнөтүн өтөйт. Ал эми врач Алиева Бегайым болсо 15 жыл 6 айга мүлкү конфискацияланат, жаза мөөнөтүн аялдар үчүн колониясында өтөйт. Ошондой эле баланы сатып алган Мекенова Нуржан болсо мамлекеттин эсебине жалпысынан 260.000 айып пул төлөйт. Андан тышкары бул үчөө биригип 322.000 сомду 322.000 сомду бул үчөө Мекенова, Мамыркан, Алиева үчөө биригип баягы кыздын өзүнүн апасы Суранчиевага материалдык моралдык айып катары 322.000 сомду үчөө биригип өзүнчө дагы төлөп беришет да. Ошондой чечим чыкты. Эгер бул чечимге нааразы тараптар болгон болсо, чечим чыккан күндөн баштап 10 күн ичинде апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылганга укуктары бар. Ал эми кечээ 26-июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 3 жашар кызын зордуктаган деп айыпталып жаткан Үсөн Сакатаевди 24 жылга эркинен ажыратты. Эми ал жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн тартиптеги абакта өтөйт. Ал 2013-жылдын 25 апрелинде өзүнүн 3 жашар кызын сабап, андан соң зордуктап салган деген шек менен кармалган. Кыңыр иш 40 жылда билинет дегенде жасалган кылмыштар акыр аягы бир күнү ачыкка чыгат эмеспи. Анысы сыңары эч ким көрбөйт, эч ким укпайт деп жаман жолго баргандар мына минтип сот жообуна тартылып отурушат. Андыктан бир ишти кылаарда жете ойлонуп бир чечсек.